Ош шаарында асырап алган кыздын денесине ооз залал келтирген деген шек менен 42 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине укук коргоо органдарындагы өздүк булактары билдирди. Такталгандай, аял 8 жаштагы кыздын ичке бычак менен сайган. Кыз ооруканага жаткырылды. Аял дарыгерлерге кызы кулап, бычак курсагын тешип кеткенин айткан. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, сөз түрдө жандагы коңгуроочонда күйгүзө кетиңиздер. Кыздын өз апасы базардан келип, үй тапшырмасын аткарба деп айтканын, бирок ал укпай койгонун айткан. Натыйжада бак менен бычак менен анын курсагына сайып, андан соң ооруканага жеткирген. Жабырлануучу апасы окуя тууралуу эч кимге билдирбөөнү суранганын, антпесе камакка алынарын айткан деп билдиришти редакцияга. Бул маалыматты Түштүк борбордун ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Ведомстводон билдиришкендей, аял кармалып соттун чечими менен СИЗОго киргизилген. Мыйзамда кээ бир айып пулдардын суммасын жогорулатуу дагы каралган. Мас болуп руль башкаргандарды айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратууну караган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 3 окуудан кабыл алды. Ал документте мындан сырткары жол эрежесин бузуунун айрым түрлөрүнө айып пулду жогорулатуу боюнча да жазылган. 62 депутат макул, экөө каршы добушун берип, парламент жактырды. Эми аталган мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет.